2018-жылдын 16 майында Космопарк борборунда Кыргызстандагы алдыңкы окумуштууларды жана меценаттарды сыйлоо салтанаты болуп өтүп. Ошондой эле белгилүү эстрада жылдыздары Нена Куралчукоев, Ислам Акматов аземди шаңга бөлүп сыйлык ээлерине ырдесе белек кылышты. Аталган иш-чара Кыргызстандагы белгилүү коомдук ишмер жана меценат Аскар Салымбековдун фонду тарабынан жыл сайын уюштурулуп келинет. Салтанатта фонд тарабынан өткөзүлүп келе жаткан акыл тирек жана ак жүрөк сынактарынын 2017-жылдагы жыйынтыктары чыгарылды. Белгилей кетсек, фонд бардык инновациялык жана прогресстин башаты болгон илимди колдоо максатында 2013-жылы акыл тирек наамын негиздеп, жыл сайын атайын жарыштын негизинде мыкты илимий иштерди аныктап жана илимпоздорго моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп келет. Акыл тирек сынагынын алкагында мамлекетибиздеги илимге, мамлекеттин өнүгүшүнө жана билим берүүнүн жакшырышына активдүү салым кошуп жаткан жаш окумуштууларга дагы колдоо көрсөтүлүп келинет. 2014-жылдан 2017-жылга чейинки аралыкта мамлекеттеги илимдин өнүгүшүнө түрткү берүү үчүн фонд 10 миллион сомдук каражат жумшап, 371 илимпоздорго колдоо көрсөткөн. 2017-жылы акыл тирек жарышына 50дөн ашуун илимий эмгек келип түшкөн. Алардын ичинен 2 баскычтуу экспертизадан өткөн 3 илимий эмгек жарыштын дипломанты жана 3 болсо жарыштын жеңүүчүсү, лауреаты деп табылган. Илимий эмгектерде эхинококту дарылоонун жаңы заманбап ыкмалары, азык-түлүк коопсуздугун жогорулатуу жана эл аралык соодадагы кыйынчылыктарды жоюунун жолдору, жергиликтүү чийки заттар негизинде керамикалык электр жабдыктарын өндүрүү технологиясы, жол кыймылы жана коопсуздугун натыйжалаштыруу жолдору сыяктуу өзгөчө новатордук сунуштар камтылган. Мындан тышкары мамлекетибиздеги жаш окумуштуулардын ичинен 6 окумуштуу 2017-жылдын жыйынтыгы менен акыл тирек сыйлыгына көрсөтүлгөн. Акыл тирек наамына татыктуу деп табылган жаш окумуштуулар өзүнүн илимий изилдөө, ойлоп табуу жана конкреттүү сунуштары менен илимий ачылыштарга, коомдогу актуалдуу маселелердин чечилишине, мамлекеттик маанилүү мыйзамдардын жана чечимдердин кабыл алышына себепкер болушкан. Алардын эмгектеринин арасында микрогестердин жаңы натыйжалуу конструкцияны, нефропатоздуу хирургиялык жол менен дарылоонун жаңы эффективдүү ыкмасы, адвокаттык иш-аракеттерди оптимизациялоо, коррупцияга каршы туруу, кылмыш укуктук реформа багыттары боюнча бир нече программалар пайда болгон. Аталган окумуштууларга наамдар жана сыйлыктар фонддун негиздөөчүсү Салымбеков Аскар Маткабылович жана Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Тогузаков Осмон Асанкулович тарабынан салтанаттуу аземде тапшырылды. Аземде сөз сүйлөгөн фонддун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков мамлекеттин өнүгүшүндө илим жана билимдин ролунун абдан жогору экендигин белгилеп, ар кандай кыйынчылыктарга карабай илимге салымын кошуп жаткан бардык окумуштууларга ийгиликтерди каалады. Ошондой эле илимди колдоо багытында Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте атайын камкордук кеңешин жана камкордук фондун түзүп жаткандыгын жана бул багытта 1 миллион сомдук каражат бөлүнүп жаткандыгын белгилеп өттү. Аталган камкордук кеңешин түзүү келишимине Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Осмон Тогузаковдун катышуусунда салтанаттуу аземде кол коюлду. Салтанаттын экинчи бөлүгүндө мамлекеттеги кайрымдуу меценаттарды сыйлоо иш-чарасына орун берилип, аларга ак жүрөк наамы жана сыйлыктар тапшырылды. Белгилеп кетсек, ак жүрөк боорукердик улуттук сыйлыгы белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жумагулов Апас Жумагулович жана Салымбеков Аскар Маткабылович тарабынан өлкөбүздө кайрымдуулук иш-чараларын жайылтуу максатында ачылган Айкөлдүк эл аралык фонду тарабынан 2011-жылы негизделген. 2012-жылдан тартып 2016-жылга чейин аталган ак жүрөк наамы менен республика боюнча 63 алдыңкы меценаттарыбыз сыйланган. Алынган маалыматтарга таяна турган болсок, ак жүрөк меценаттар тарабынан жалпысынан 1 миллиард сомго барабар кайрымдуулук иштер аткарылган. Алардын ичинде кайрымдуулук иштеринде өзгөчө айырмалангандардын ысымдары Бишкек шаарындагы Почек паркындагы атайын уюштурулган меценаттардын аллеясындагы кызыл гранит таштарына жазылып түбөлүккө калтырылган. Ал эми 2017-жылы ак жүрөк сыйлыгына бардык аймактардан жалпысынан 200дөн ашуун меценат көргөзүлгөн. Алардын кайрымдуулук ишмердүүлүгү атайын комиссия тарабынан каралып чыгып, 1 жылдын ичинде 1 миллион сомдон жогору кайрымдуулук кылган ак жүрөк инсандардын арасынан 8 меценат ак жүрөк сыйлыгына татыктуу деп табылган. Алар Асанов Алтынбек Жикшебаевич, Абдикулов Махамбат Исмаилович, Кадралиев Саламат, Курманалиев Дамирбек Сагынбекович, Вон Ил Хёнг, Мурзаканов Мирлан Нурджанович, Кадыркулов Роберт Жумабекович, Бекмурзаев Абдрахман. Аталган алдыңкы меценаттарга ак жүрөк наамы жана сыйлыктарды фонддун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков, Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков, кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбанов тарабынан тапшырылды. Бул меценаттардын кайрымдуулугу аркасында
бир канча мектеп, бала бакча, спорт жайлары жана талаалары, маданият үйлөрү курулуп жана оңдолуп, жыл сайын калктын аярлуу катмарына, окуучуларга, спортчуларга, ардагерлерге жана жетимдерге колдоо көрсөтүлүп келинет. Салтанаттуу аземди жыйынтыктап жатып, фонддун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков мамлекеттин келечеги ар бирибиздин айкөлдүк жана боорукерлик мамилебизден көз каранды экендигин белгилеп, кайрымдуулук кылып коомчулукту колдоп келе жаткандарга ыраазычылык билдирди.